Assalamu alaikum. 19 август 2026 жыл. Кеше жақында шығарған мистек көчөттөр боюнча абдан кызыккандар көп болду. Көптөгөн чалууларга жооп берүүгө аракет кылдык. Чечпей калгандарыбыз туура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Достор, көчөттүн баасы 600 сом. Бир данасы. Анын ичинде 250 сом подвой, кыйбасты, 350 сом кыйыштырпер кызматы болуп каралат. Жалпы 600 сом бир дарактын бүтүшү. 1 гектар жерге 400 көчөт кетет. Минимум 100 көчөт сатабыз. 100 көчөтүң 20-25 сотық жерге жетет. Эми сиз подвойду менден сатып алдыңыз. Сатып алгандан кийин отургузасыз, отургузгандан кийин 1-2 жылда мындай калыңдык болуп, манжалардай. Анан биз барып кыйыштырып беребиз. Үйүңүзгө барабыз, кайсы областта болсоңуз, кыйшылгандан кийин монда болуп өсүп чыгат. Ошол эле жылы. Жарым метрге чейин өсөт монда болупчу. Мына кыйшылган мистелер. Бирок бул 1 жыл мурдагысы. Биз ар бирине бирке чаптап чыкканбыз. Бул дагы кыйшылган бир мисте, мына Т бүчүр образы менен жай мезгилинде кыйыштырабыз биз. Бул жерде бир канча мистелер бар. Кээ бир неудачный болгондор да жок эмес. 100% боло элек пока. Себеби дегенде көптөгөн шарттар таасир этет буга. Бир эле жөндөм жетишпейт. Анан бул жерде дагы бир эркек, бир ургачы дарагым бар. Мына мисалы биринчи кыйыштырган дарактарымдын бирөөсү. Бул жагы подвой. Сиздер ушундай сатып аласыздар да уруктан чыккан. Анан биз кыйыштырып бергенден кийин бул жагын кесип салабыз. Дал ушундай бир дарак болуп чыгат. Бул деле эркек дарак, дал ошондой мына жерден кыйшылганда Т бүчүр менен кыйшылган изи турат. Бул жагы эркек дарак. Экөө бири-бирин чаңдаштырат. Натыйжада мындай болгон, мөмөсү чоң-чоң, оозу ачылган, баасы кымбатка сатылуучу мистелер өндүрүлөт. Караңыздар, мына мөмөнү караңыздар. Муну дагы кече жакшы адамдар жардам берип, ошол изилдөөнө аябаганда бир чоң салым болуп атат. Кыргызстанда эле өскөн мистелер булар. Чоң-чоң оозу ачык. Могу катуу кабылга жарылган. Жакындан да тартып коеюн. Мен ушунча 7 жылдан бери илдеп жүрөм. Мисалы азыр эң гигант деп коебуз, эң чоң мистем азырынча ушул. Дагы бирөө бар. Ошол экөө эң чоң да. Бул аябай сонун мисте экен. Ушундай мистеден менде 5-6 бар, эң жакшыларын. Ушундай болуп кыйыштырылат достор. Эмне үчүн уруктан көбөйтүлгөн бойдон өзүндөй таштап койсок, калп баягы баардыгы бирдей бербейт. Себеби гендер өзгөрөт. Өсүмдүк биологиясынан, өсүмдүк генетикасынан бир аз түшүнүгү болгон адамдарды сурасаңыздар, гендерде кроссинг овер деген процесс бар, майоз бөлүндү. Ошо полен чаңча пайда болуп атканда кроссинг овер болуп гендер спонтанно алмашып кетет. Ошол үчүн бир ата энеден төрөлгөн 5 бир тууган деле 100% атасына же энесине окшош болбойт. Жыныс аял эркек болуп бөлүнөт, бою узун кыска болот. Көзүнүн түсү, чачынын тармал же түз болушу бул менин элдин закондорунда бар да. Бул жерде дагы кыйыштырган мистелерибиз бар. Мына кыйыштырылып өсүп аткандар. Булардын алды, мына бул жерде дагы кыйыштырылып өсүп аткандар. Алды балким кийинки жылы мөмө бүчүрүн пайда кылып атат. Карасаңыздар, мына жерде мына кара көз деп коебуз. Балким бул кийинки жылы мөмө түйөт.